Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан BBC Лондондон дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бириккен Улуттардын Коопсуздук Кеңеши Украина чыгышындагы кырдаалдын курчушун өтө опурталдуу жагдай деп атап, аны токтотууга үндөдү. Кармаш тилкесинен баяндайбыз. Батыш Африкадан маймылдын балдарын уурдап саткан топтор тууралуу атайын баяндама. Бириккен Улуттар Уюму Украина чыгышында зомбулуктун күч алышына байланыштуу терең кабатырлануусун билдирди. Аймак гуманитардык кризиске батышы мүмкүн деп эскертти уюм. Украин өкмөттүк күчтөрү менен Орусия колдогон жекчилдер 3 күндөн бери кармашууда. Чатактын курчушу үчүн эки тарап бири-бирин айыптоодо. Кышкы суукта Авдеевка шаарында миңдеген тургундар суусуз, электрсиз калышты. Бомбалуу башталардан мурун эле Украинанын чыгыш аймагы кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Эми Европанын унутта калган согушу кайрадан күчөп бараткандай. Согуштун добушу күчөгөнүнө карабастан эл кадыресе жашоосун улантып, салгылашууларга туруштук берүүдө. Күнүгө концерт болуп жаткандай дүрбөлөң боло берет. Уктай албай чыгабыз. Жумушка автобуста баратканыбызда ок атылып жатканын угабыз. Арине өнөр жай тармагы өнүккөн жана көп салгылашуулар орун алган Авдеевка шаарынын келечеги бүдөмүк бойдон. Украинанын армиясы аймакка аскерлерин чогултуп жатканына күбө болдук. Бул имараттын аркы чети майдан тилкеси. Ал батирде Анна кошунасынын балдары менен жашайт. Бөлмөлөрдүн ичи -8 градус суук. Анна, бул жерде жашоо абдан кооптуу болуп калды. Бул башаламандыкка мунасат табылбайт го деп айтты. Каладагы оорукана Россияга жан тарткан жекчилдер менен салгылашууларда жаракат алгандар келет деп даярдык чараларын көрүүдө. Алар Путин менен Трамп сүйлөшүү өткөрөрүн билишет. Бирок анын кесепети Украинанын чыгышындагы абалга кандай таасир этери белгисиз. Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Президент Дональд Трамп Колорадонун федералдык апелляциялык сотунун судьясы Нил Горсачты АКШнын жогорку соту кылып дайындады. Мыйзам тармагындагы өзгөчө жөндөмдөрү үчүн бул киши артыкчылыкка ээ, деди Трамп. Демократ сенаторлор анын аялдар менен жумушчулардын укуктарына карата мамилеси тууралуу маселе көтөрүштү. Кибер коопсуздугу боюнча орусиялык 3 эксперт Американын пайдасы үчүн өз өлкөсүнө каршы чыккынчылык жасады деп айыпталышты. Адвокаттардын бири маалымдагандай, булар ФСБнын маалымат коопсуздугу борборунун жетекчи орун басары Сергей Михайлов, анын кесиптеши Дмитрий Докучаев жана интернет коопсуздугу боюнча Касперский фирмасынын мурунку кызматкери. Бириккен Улуттар Уюмунун мурунку баш катчысы Бан Ки Мун Түштүк Кореянын президенттиги үчүн шайлоого катышпай тургандыгын айтты. Парламенттеги пресс жыйында сүйлөгөн Бан Ки Мун бул билдирүүсүн консервативдик партиянын лидерлери менен жолугушуудан кийин жасады. Ал Түштүк Кореянын саясатында өзүмчүл мамиле бар экенине нааразы болгонун белгиледи. Кытайдагы эң бай адамдардын бири табышмактуу жагдайда дайынсыз жоголду. Аны соңку ирет Гонконгдогу Four Seasons мейманканасындагы апартаментинде көрүшкөн. Коопсуздук камераларында Сяо Жианхуа белгисиз адамдар менен чыгып баратканы тартылып калган. Гонконгдун полициясы ал чек ара аркылуу Кытай тарапка өткөнүн тастыктады. Бул былтыр Кытайга кармалып кеткен Гонконгдук 5 китеп сатуучунун окуясына үндөш болууда. Жапайы айбанаттарды мыйзамсыз кармап саткан топтор маймылдын балдарын сатып жатканы BBC'нин иликтөөсүндө ашкерленди. Маймыл балдарын Батыш Африкада кармап, Перси булуңундагы мамлекеттерге жана Кытайга үй жаныбары катары сатышкан. Бир нече өлкөдө 1 жыл бою жүргөн тергөө маймылдын баласы $12,500 сатылары аныкталды. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына караганда 2005 жылдан бери 400 шимпанзе сатылган. Браконьерлер маймылдын баласын гана сатышат. Бир маймылдын баласын кармаш үчүн бери дегенде 10 чакты чоң маймыл жок кылынат экен. Окумуштуулардын айтуусунда маймыл түрүнүн, анын ичинде шимпанзелердин 60% жок болуу коркунучуна туш келген. Пил сөөгүнүн жеген мамлекетинде BBC жашыруун иликтөө жүргүздү. Кичинекей шимпанзе. Браконьерлер Батыш Африканын токойунан энесин өлтүрүп, кармап кеткен шимпанзе.
Эми ал өзүнө тынч жай издегендей. Бир жылга созулган иликтөө учурунда бизге жаныбарларды саткан шылуун ишкерлер видео жөнөтүп турушкан. Иликтөө бизди пил сөөгүнүн жээги мамлекетине алып барды. Ал өлкөдө жаныбарларды мыйзамсыз саткан жашыруун түйүн бар экен. Жапайы жаныбарларды мыйзамсыз түрдө сатуу менен алектенген шылуун Ибраим Трауре бизге жапайы жаныбарлар катылган жыгач кутучулардын видеосун салды. Ал бул жерде маймылдарга орун бар, а бул жерде маймылдын баласын оорду деп айтты. Ибраим Трауре өзүн кардар катары көрсөткөн кесиптешибиз менен жолукту. Биз аны жашыруун камера менен тартып алдык. Ибраим бааларын доллар менен айтып берди. 12.500, экөөсү 25.000, деди ал. Биздин жашыруун камерасы бар кесиптешибиз маймылдарды өз көзү менен көрүү үчүн басып барды. Ал индонезиялык кардарды ынандыруу үчүн сүрөт керек деп айтып, жапайы жаныбарларды сүрөткө тартып алды. Ал учурда полиция да кирип келди. Ибраим Трауре жана анын бир тууганы Мухаммед мыйзамсыз түрдө жапайы жаныбарларды сатканы үчүн камакка алынды. Полиция кызматкери имаратта жашагандын баарын жерге жаткыла деп буйрук берип, жаш эркек шимпанзени тапты. Бизге ветеринар карагычак шимпанзеге жакын жолобогула деп айтышты. Ал чоочулап турганы байкалып турду. Шимпанзе жаныбарларды коргогон расмийлерге өткөрүлүп берилди. Тергөө иштерин жүргүзүп жаткан коопсуздук кызматкери жапайы жаныбарлардын мыйзамсыз соодасы шимпанзелерге коркунуч жаратып жатканын айтты. Шимпанзенин баласын кармаш үчүн алгач анын энесин, анан атасын өлтүрүү керек. Эгер ушул жол менен кете берсек, 10 же 20 жылдын ичинде бул жаныбарлар тукум курут болушу толук мүмкүн. Эми кичинекей шимпанзе сак жайга жеткирилди. Аны Немли Junior деп аташты. Ал эми шимпанзени мыйзамсыз түрдө сатууга аракеттенген шылуундар соттолууда. Эми спорт жаңылыктарына келдик. Англис премьер-лигасында бүгүн Уэст Хэм менен Манчестер Сити беттешет. Манчестер Ситинин чабуулчусу Фернандино бүгүнкү оюнга кошулат, мурда ал четтетилген эле. Уэст Хэмдин курамында Хавард Нордвейт травма алып ойнобойт, ал эми Манчестер Юнайтеддин коргоочусу Эрик Бейли травмадан айыгып бүгүн Хал Сити менен оюнга катышат. Арсеналдын тренери Арсен Венгер премьер-лигада Уотфордтан 2-1 болуп жеңилип калганды көп сөз кылуунун кажети жок деди. Гол айырмасынан улам Арсенал 3-чүгө түшүп, премьер-лиганын башында турган Челсиден 9 упай артта. Челсидин Ливерпуль менен оюну 1-1 болуп тең чыкты. Экинчи орунда Сандерленд менен эсепсиз тең чыккан Тоттенхам турат. Оюнда кооптуу абал түзүп сары карточка алган футболчулар белгилүү бир убакыт оюндан чыгып турат деген эреже 2 айдан баштап күчүнө кириши мүмкүн. Футбол эрежелерин аныктаган уюм Лондондо март айында жолукканда бул маселени талкуулайт. Бул иш-чара УЕФАда буга чейин сыналып көргөн. Жаңылыктардын соңунда Гавайиден келген видеону көрсөтөбүз. Окумуштуулар от шаркыратмасына окшогон көрүнүштүн үстүнөн чыгып, аны видеого тартып калышкан. Сиздер көргөндөй лава жардагы жараңка аркылуу Тынч океанына куюлууда. Америкадагы геологиялык байкоо уюму эсептеп чыккандай, океанга саат сайын бери дегенде 9 миллион литр лава куюлат. Килауи вулканы 1983 жылдан бери жандуу. Коозда кооптуу да экен. Берүүнү менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Акчулпан Койчиева, саламатта болуңуздар.